26 кыйноолордун окурмандыктарын колдоонун эл аралык күнүнө карата Каракол шаарында тегерек стол өткөрүлдү. Иш-чара 1 айлык өнөктүктүн алкагында уюштурулуп, ага жабык, жарым жабык мекемелердин жетекчилери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышышты. Жыйында жыл ичинде аткарылган иштер туурасында маалымат берилип, көйгөйлүү маселелер биргеликте талкууланды. Биздин алып барган ишибиздин негизи эле ушул. Биз жабык мекемелерди алдын ала айтпай туруп, күтүүсүз жерден текшеребиз. Биздин иш алып барабыз ошондой. Биздин аты айтып тургандай эле алдын алуу иш-чараларын алып барабыз. Биз арыз түшүшүн күтпөйбүз. Биздин өзүбүздүн план бар. Ошонун негизинде күнүбү, түнүбү ушундай жабык мекемелерди, түрмөнү, тергөө абактарын жана убактылуу кармоочу жайларды, аскер бөлүктөрүн, мектеп интернаттарды, балдар үйлөрүн ушу күтүүсүз текшерип турабыз. Быйыл 2 арыз болду, 6 айдын ичинде 2 арыз. Бул көрсөткүч мен ойлойм, бул кыйноонун кыскарып атканынан кабар берет. Себеби былтыркы жылга караганда быйыл азыраак болуп атат. Анын үстүнө жабык мекемелердин да шарттары оңолуп атат. Мамлекет тарабынан каржылоо да жакшы болуп атат. 2024 кыйноолор боюнча 12 арыз катталган. Ал эми быйылкы жылдын 6 айынын жыйынтыгында болгону 2 арыз менен кайрылуу болгон. Адистердин айтымында, жыл сайын кыйноолорго кабылган жарандардын саны азайып, жабык мекемелердеги шарттар жакшырууда. Биз бул маселеге кайдыгер карабайбыз. Биздин аймактагы жабык жайларда, убактылуу кармоо жайларында жана социалдык мекемелерде адам укуктары сакталыш үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, укук коргоо органдары жана жарандык сектор менен тыгыз байланышта иштешип келебиз. Урматтуу катышуучулар, өкүлчүлүк мындан ары да кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борлор менен, жарандык коом менен жана башка тиешелүү мамлекеттик органдар менен тыгыз кызматташууга даяр. Ар бир жарандын укугу сакталып, кадыр баркы тебеленбей, ар намысы корголгон коомду түзүү биздин жалпы максатыбыз. Белгилей кетсек, 26 июнь кыйноолордун курмандыктарын колдоонун эл аралык күнү Бириккен Улуттар уюмунун баш ассамблеясынын резолюциясы менен белгиленген. Бул күн кыйноолорго ырайымсыз, адамгерчиликсиз же ар намысты басмырлаган мамилелерге каршы күрөшүүнүн маанилүүлүгүн эске салат. 1987 жылдын 26 июнунда кыйноолорго каршы Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясы күчүнө кирген. Кыргызстан бул конвенцияга 1997 жылы кошулган. Алтынай Рыспай кызы, Асылбек Касенов, Ысык Көлөө жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.